Салам достор, бүгін сілер менен супер манюрий бір теманы талқылаймыз. Wildberries'ке шығып жатқанда қанша ақшамен шығышым керек, Wildberries'ке шығып жатқанда эмнелерге көңіл бұрышым керек деген Wildberries'ке қызыққандар бұл видеоны аяғына чейин көріңіздер. Анткени бұл видео менің ушул уақытқа чейин Wildberries бойынша шығарған видеолардың арасынан ең детальный обзор қылған, ең детальный түшүндүрүп берген видео болады. Албетте, видео башка видеолорго салыштырмалуу бир топ узун болот. Балким жарым саат болот, балким 40 мүнөт болот, керек болсо 1 саат болот. Бирок эң маанилүүсү бул видеону аягына чейин көрсөңүздөр, чындыгында Wildberries боюнча өтө көп суроолоруңуздарга толугу менен жооп ала аласыздар деген ишеничим бар. Анын жанында эгерде бул видео боюнча, бул видео 30 мүнөт 40 мүнөт боло турган болсо, бул видеодо сиздерди кызыктырган башка суроолор болсо, аларды минтип сурасаңыздар болот достор. Айталы, бул менин каналым, бул каналдан деген бир видеону көрүп жатасыздар, ошол видеону көрүп жатасыздар. Балким араңыздардан билбегендер бардыр. 2 мүнөт 5 секундта бир кызыктуу маалымат уктуңуздар, бирок жакшы түшүнгөн жоксуздар. Комментарий бөлүмүнө деген 2 чекит 0,5 деп туруп, ушул жерде айтылган стартап айталы да, стартап жөнүндө кененирээк айтып бер деп анан комментарий калтыра турган болсоңуздар достор, комментарий калтыра турган болсоңуздар, карап көрсөңүздөр, бул жерде 2,5 дегени өзүнчө көгөрүп белгиленип калды да. Айталы, бул видеону деген сиздер ошондук комментарий калтырдыңыздар. Мен бул комментарийни 2,5 басканымда автоматикалык түрдө 2,5 секундка келет. Ушул сыяктуу достор, узун видеолордо точечный суроо калтырсаңыздар, бири-бириңиз менен талкуулаганга дагы жеңилирээк болот достор. Анын жанында чындыгында эгерде если по секрету скажу дегендей, бул маалыматтарды көпчүлүк учурда курсумда сатып алсаң айтам, болбосо айтпайм деген категорияга кирген видеолордон менин сиздерден суранычым достор, болгон эле каналга катталып, видеого лайк, комментарий жазып койсоңуздар, ошо мен үчүн жетиштүү болот. Бул видеону тартуумдун эң чоң себептеринин бирөөсү Wildberries'ке чыкканга чейин канча сом акча кетет деп сурагандар көп. Буларга деген так жооп бериш өтө кыйын. Анын жанында Wildberries'ти түшүнүп түшүнбөй эле акчасын вложение кылып алгандар бар. Ошолор деген сөздөрдө бул видеону көрүп, могул жерде таблица кантип иштейт, эмне кылыш керек, булардын бардыгын түшүнүп, андан кийин бул таблица менен өзү чыккысы келген, өзү саткысы келген товарды ушул таблицага салып көрүп, unit экономика деген таблица бул жака салып көрүп, андан кийин Wildberries'ке чыгам же чыкпайм деп чечим чыгарыш керек. Анткени достор, моюнга алышыбыз керек. Бирөөбүз үчүн балким 70 000, 80 000 чоң акча эместир, бирок бирөө үчүн ал деген 2 жылдап, 3 жылдап топтогон акчасыдыр. Ошондуктан достор, бул видеону эгерде Wildberries'ке кызыккан досторуңуздар бар болсо, аларга да бөлүшүп койсоңуздар болот. Достор, тема не? Тема unit экономика. Unit экономика дегенди Wildberries'тин жагдайында биз кандай түшүнөбүз? Wildberries'ке чыгып жатканда менин бир штук товарым канча сом менен Wildberries'ке чыгат, канчадан сатылат деген суроого unit экономика деген теманын астында жооп беребиз. Эми чын-чынына келгенде балким көрүп жаткандардын арасында unit экономиканы толук масштабтуу билгендер бардыр. Алар деген эгерде unit экономиканы толук түшүнгөндөр, ал жерде acquisition бар, cost per acquisition бар, ARPU деген ызычуу терминдер бар. Биз алар менен башыбызды оорутпайбыз дагы. Жөнөкөй эң карапайым элдин эң жөнөкөй unit экономикасы жөнүндө достор, силер менен бул жерде сөз кылабыз. Албетте, бул таблицаны достор, азыр мен кантип колдонуш керек аны түшүндүрүп берем. Анын жанында бул таблицага ссылка коюп коем. Ошол ссылкадан деген өзүңүздөр бул таблицаны түшүрүп алып, бул жердеги данныйлардын каалаганыңыздарды өзгөртүп, ошого жараша өзүңүздөрдүн бюджетиңиздерди эсептеп көрсөңүздөр болот достор. Жалпы жонунан четинен таблица менен таанышар эле достор. Сол жактагы могул көгөрүп турган таблица достор, булар деген биздин Wildberries'ке чыгаргыбыз келген товар жөнүндө данныйларды киргизебиз. Ал эми ол сатуу дегенден ылдый карап башталган таблица болсо достор, эмне кылабыз? Бул жерде деген Wildberries'ке товар чыккандан кийин канчадан сатабыз, канча скидка коебуз, канча налог төлөйбүз деген сыяктуу темаларды бул жака данныйларды чыгарабыз. Ал эми бул жерде болсо жалпы жыйынтык, жалпы экономиканы эсептеп берет. Иш кыл достор, бул жердеги таблицада биз тийиштүү данныйларды толтурганыбызда бул таблица өзү эсептеп берет. Эми 3-4 күндөн бери аракет кылып бул таблицаны толугу менен жасап чыктым. Вдруг достор, видеону көрүп жаткандардын арасында Wildberries жакшы түшүнгөн жана бул таблицадан кандайдыр бир ката таап калгандар болсо, сиздерден көптөн көп сураныч. Могул жерде жана айтканымдай, ошол ката бар жерде деген отметка кылып туруп, ошол жерден могул жери мындай болсо туураараак болмок деп туруп айтып койсоңуздар, ыраазычылык билдирем, көптөн көп ыраазы болом. Достор, караңыздар. Азыр сиздер менен биз деген виртуальный бир товарды Wildberries'ке чыгарып сатып жатканда
кайсы чыгашалар болот жана буларга биз канча вложение кылышыбыз керек, ошону эсептеп көрөбүз. Айталы, биз деген Wildberries'ке чыктык, точнее Wildberries'in сайтынан кирдик. Wildberries'in сайтынан кирдик дагы, бул жерден айталы биз деген бул жактан аялдардын кийимдерин карап отуруп, блузки рубашки деген жерге кирдик. Бул жерде мынтип карап көрсөк, жогору жакта реклама дегендер бар. Бул рекламаларды карабай эле коюшубуз керек, анткени булар акчасын төлөдү, топко чыгарып берди. Могул жерден баштап бул дижаны карасак достор, булардын бардыгы деген эмне? Булардын бардыгы чындыгында Wildberries'те азыркы учурда сатып жаткан кардарлар. Бул бир орус аялдына Чугунова дегендин магазини, бул Wildberries'те топ-1 рубашка саткан bir сатучу. Карасаңыздар, бир эле модельден акыркы бир айда 14 миллион оборот кылыптыр. Эгерде муну мотивация үчүн, албетте бирөөнүн бухгалтериясын эсептеш биздин ишибиз эмес, бирок мотивация үчүн карап көрө турган болсок достор, доллар актай турган болсок, 14 менен 260 миң долларды бир модель рубашкадан кылып атат. Албетте, Кыргызстанда биздин эле толтуратсак иштеткен мекендештерибиз бар, булар үчүн деле бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Эми, кандай кылабыз достор? Рубашкаларды карадык, чындыгында сонун продажалар болуп жатат. Мисалы, могул рубашка 1 миллион 600 миң сатып жатыптыр. Бул болсо 1 миллион 100 миң сатып жатыптыр. Ылдый жакты карап көрсөк, бул жерде моундай бир рубашка бар, бул деген 1 миллион 100 миң сатып жатыптыр. Ич кылып достор, рубашка темасында чындыгында көп акча бар. Бул жерде чындыгында продажалар аябай жакшы. Биз дагы эмне кылдык? Биз дагы хорошо, мен дагы рубашка сатам деп чечтик. Анда эмне кылабыз? Өзүбүздүн жанагы таблицага келебиз. Бул жактан эмне кылабыз достор? Бул жактан акырындан кодум эле бул рубашканы биз Wildberries'ке чыгарып жаткандай кылып туруп, могул жердеги таблицаны толтура баштайбыз. Достор, бул жерде мен терминдерди сиздерге бөлүп детальдан түшүндүрүп берем. Итак эле бул жердеги терминдерди канчалык жакшы түшүнсөңүздөр, бул видеодо бир гана unit экономика эмес, ошол эле учурда Wildberries'тин башка ракурстардан Wildberries'ти кызыктырган башка темаларды дагы аябай жакшы түшүнүп калган болосуздар. Wildberries'те артикул деген нерсе бар. Wildberries'ке биз товарды чыгарып атканда, Wildberries'те обычно эки данный менен биздин товардын кайсы товар экендигинин кандай десем, идентификациясы болот. Булардын бирөөсү штрих-код. Штрих-код деген эмне? Штрих-код деген могул достор. Штрих-код деген моголор. Бардык эле товарларда өзүбүздүн колубуздагы любой эле товарды карап көрсөк, шоколадтан баштап бардык кийим-кечеде этикеткасынын үстүндө ушундай бир штрих-коддор болот. Муну достор, өзгөчө ылдый жактагы 03600 деген сандарды Wildberries берет. Буну биз каалагандай кое албайбыз. Ал эми биз Wildberries'ке чыгарып атканда өзүбүздүн товарга деген бирок артикулду өзүбүз кое алабыз. Wildberries'теги товардын артикулуну өзүбүз кое алабыз. Мисалы, биз деген рубашка чыгарыш керек болсо, ким каалагандай өзүнүн фантазиясына жараша кое берет, бирок айталы рубашка чыгарып атабыз. Рубашка десек болот, же болбосо руб десек болот. Андан кийин кандай бир данный койгубуз келет. Мисалы, бул биздин биринчи модель Wildberries'ке чыгарып аткан рубашкабыз, ошон үчүн муну 01 деп койсок болот. Андан кийин башка эмнени койсок болот достор бул жерге? Айталы биз деген 6 айда бул немени чыгарып атабыз. Бул модельди запускать этип атабыз. 0622 десек болот. Кийин мунун эмне пайдасы бар? Бизде деген бир канча модельдер чыгып, уже партиялар, ассортимент көбөйгөн сайын, биз деген бир гана могул жерине карап туруп, бул биздин биринчи модель чыгарган рубашкабыз экен. Биз муну деген 22-жылдын 6-айында запускать этиптирбиз деп түшүнө тургандай өзүбүздүн кодовое слово деп койт эмеспи? Биздин код сөзүбүз болот. Ким кандай койсо боло берет достор. Даже бул жерде көйнөк деп койсоңуздар деле боло берет деген сөз. Эми биз деген хорошо, рубашка 0622 менен кете турган болсок, бул жерде эмне кылабыз достор? Бул жерде деген рубашка 01 0622 деп койдук. Кийин деле ушул кодго карап туруп, мунун кайсыл кийим экендигин түшүнө тургандай болуш үчүн. Кийинки тема достор, партия. Бул биздин ушул модельди жөнөтүп жаткандагы канчанчы партиябыз. Албетте бул биздин биринчи партия болгон үчүн эмне кылабыз достор? Бул жерде дагы руб 01 0622 деп туруп, кайра нем кылып коебуз? Айталы 01 деп коелу. Бул биздин биринчи партия. Могул жерде кодду көргөндө биз ошону кийин деле окуй тургандай болушубуз керек. Эми наименование товара деген эмне деп коелу достор? Мисалы, рубашка деп коелу. Рубашка дедик. Бул товардан биз канча штук жөнөтүп атабыз?
биринчи партияга айталы биз деген 400 штук рубашка жөнөтүп жатабыз. Эми бул жерде кандай, эгерде цехиңиздер болсо өзүңүздөр өндүрдүңүздөр, эгер цехиңиздер жок болсо Дордойго бардыңыздар дагы Дордойдогу баардык рубашка саткандарды көрүп, ошол жерден бааларын салыштырып, анан мен деген биринчи партияга 400 штук салсам болот экен деп чечим чыгардыңыздар. Анан эмне болот? 400 болот. Эгерде муну 300 штук чыгарам десеңиздер, анда деген бул жака 300 штукту жазасыздар. Бул жерде эмне кылып атабыз достор? Сол жака деген биздин бардык данныйларды киргизип жатабыз. Ушул данныйларга жараша могул жактагы таблицада көп жерлер өзгөрөт. Мунун жанында достор, бул нерсени бир канча жолу кайталап айтам, бирок ошого карабастан буга чейинки опытка таянып айта алам, что баарбир деле туура эмес кылгандар болот. Достор, караңыздар, могул таблицадагы могул березовый түстөгү клеткалар турбайбы? Буларды деген эч качан толтурбайсыздар. Буларга тийбейсиздер. Ошондуктан тийбей турган клеткалардын бардыгын мен березовый кылып койдум. Итегле мунун үстүн баса турган болсоңуздар, могул жакта всякий коддор бар. Ушул, мисалы, моундай бир код бар. Эгерде бул жердин үстүнү башка бирдемке менен жазып алсаңыздар, код иштебей калат, жыйынтыгында сиздердин таблицаңыздар туура эмес данный көрсөтүп коет. Ошондуктан достор, бул жактагы таблицаларга, березовый таблицаларга тийбейбиз. Эгерде человеческий фактор бул жактан өчүрүп алган болсоганда, кайра эле мен көрсөтө турган жакка барып, бул файлды кайрадан оригиналын скачать этип, ошону колдонобуз. Түшүнүктүбү? Количество товара дейт достор, канча штук товар? Мисалы 300 штук товар дедик. Эми бул товарды биз канча сомдон алабыз? Дордойду бүт кыдырдыңыздар, карап көрдүңүздөр бааларыны, баасы менен сапаты ылайык келе турган рубашкаларды айталы достор сиздер деген 400 сомдон таптыңыздар. 400 сомдон. Бул жерде да көңүл бура турган бир маселе бар достор. Кийин башыңыздар айланып калбаш үчүн КЖС деп турбай, бул кыргыз сом. Кээ бир жерлерде карап көрсөңүздөр Р деп турат, булар деген рубль. Биз деген бул жактан расходторубуздун көпчүлүгүнү сом менен кылабыз. Товарды Wildberries'ке жөнөтөбүз. Wildberries'ке баргандан кийин бул товарлар эмне болот достор? Бул товарлар деген көпчүлүк учурда рубль менен сатылат. Ортодо деген валютадан баш айланып кетпеш үчүн КЖС деген жерге сом деп жазасыздар, рубль деген жерге рубль жазасыздар. Бул жерде КЖС деп турат, анын жанында достор мен кашага дагы кандай валюта менен жазышыңыздар керек, андагы сом менен деп туруп көрсөтүп койдум, чтобы адашып кетүү ыктымалдуулугун минимумга түшүрүш үчүн. КЖС 400 болду достор. Кийинкисинде примерный вес одной единицы товара. Мен тилекке каршы бул жерлерди орусча жазып коюп турам достор. Бирок буларды кыргызча алыштырып коем буюрса. Анткени бул жактын полный максимально кыргызча кылып жазып чыктым эле. Караңыздар. Бир товардын веси. Бир товар канча грамм же канча килограмм турат. Эми көпчүлүк учурда биздин чыгарган кийимдер деген 1 килограммга жетпейт, бирок жанакындай замша сыяктуу же болбосо пальто сыяктуу кийимдерибиз 1 килограммдан өтүп кетиши мүмкүн. Бул жерде достор, караңыздар, кашада мен ансыз деле грамм деп койдум. Бул жерге деген именно граммды жазыш керек. Бул неге керек достор? Биз деген бул жактан кийимди Wildberries'ке жөнөтүп жатканда, тагыраагы Бишкектен же Оштон Москвага кийимди жөнөтүп жатканда килограммыны төлөйбүз. Ошондуктан бул жерге грамм жазышыбыз керек. Эгерде биздин кийимибиз 100 грамм боло турган болсо, муну 0,100 дешибиз керек. Эгерде 900 грамм боло турган болсо, муну деген биз 0,900 дешибиз керек. Анан бул жака жөн эле 900 деп салсак достор, 900 граммга меники деп туруп, бул жака 900 дей турган болсок достор, баардык жоктун кашасы чыгып кетет. Анткени бир кийим 900 боло турган болсо, 300 кийим канча тонна болуп кетет, ал деген канча фура болуп кетет деп туруп, могул жердеги математиканын баардыгынын кашасы чыгат. Итегле байкап көрсөңүздөр, бар жоктун кашасы чыгып, бул жерде минус 9 миллион болуп кетти. Ошондуктан достор, бул жакты грамм менен жазышыбыз керек. Бир рубашка ортосу менен канча грамм болушу мүмкүн? Менин оюмча бир 200 грамм болушу мүмкүн. Аны эмне кылабыз достор? Бул жерде деген 0 точка. Үтүр эмес достор. Үтүр эмес точка. Үтүр эмес точка менен 0,200 дейбиз. Эгерде муну деген үтүр менен жазып кое турган болсок, бул жер дагы иштебей калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө муну формула окуш үчүн, бул Excel'дин немеси калькулятор эсептеш үчүн 0,2 дейбиз. Бул 200 грамм деген сөз. Получается 1 килограммда 5 рубашка бар. 5 рубашканын
каргосу ошого жараша эсептелет деген сөз. Азыр биз таблица менен ылдый карап кете берели, ошол жактан өзүңүздөрдө дагы общая картина белгилүү боло баштайт. Ылдый түшөлү достор. Карго до России за килограмм. Рубль менен жазышыбыз керек. Анткени Бишкектеги дээрлик бардык карголор достор Бишкектен Россияга алып кетип жатканда рубль менен эсептешет. Анан сиздер деген бул жакта сом деп койсоңуздар анда деген ортодо бара-бара бир аз нестыковкалар чыга башташы мүмкүн. Ошондуктан деле мен бул жерде эмне кылдым достор? Кило немесини рубль менен көрсөткүлө дедим. Мисалы, эмне болот достор? Мисалы, биз деген азыр деген карго компаниясынан чалдык, ал жактан сурадык. Менин товарым бар, силерден жөнөтөйүн дедим эле, килограммны канчадан жөнөтүп жатасыңар? Алар сурайт. Москвага, Питерге, Екатеринбургка тегибу. Анан сиздер деген мен Бишкектен Москвага жөнөтөйүн деп аттым эле десеңиздер, анда эмне кылат? Анда деген килограммы 35 рубль деп айтат. Же болбосо килограммы алмашышы да мүмкүн. Мен азыр могул экранга бир номер коюп коем достор. Бул карго компаниянын номери. Ошол номерге чалып туруп эле сураңыздар. Тарифтерди сураңыздар. Бишкектен Москвага килограмм канча болот деп. Эгерде 30 десе 30 жасасыздар бул жерге мына. 30 дей турган болсо 30 жасасыздар, эгерде 35 дей турган болсо 35 жасасыздар. Анан Excel'ди көп колдонуп көрбөгөндөр бул жерде R деп рубль менен өзү немеси турбайбы, валютасы турбайбы? Эгерде муну деген жазып атканыңыздарда өчүп кетсе коркпоңуздар, энтерди басканыңыздарда кайрадан эле өзү автоматикалык түрдө чыгып калат. Биз каргога чалдык, алар айтты, азыркы учурда биз 30 рубльдан килограмм алып кетип атабыз, анда деген бул жерде 30 рубль дейбиз. Андан кийинки тема эмне? Стоимость мешка дейт. Эгерде буга чейин карго менен товар жөнөтүп жүргөн болсоңуздар, проблема жок. Аны сиздер билесиздер. Бирок биринчи жолу жөнөтүп жаткан болсоңуздар, мындай нерсе бар достор. Айталы, сиздер деген 300 штук рубашка жөнөтүп жатасыздар. Муну деген эгерде мешокторго салганда 2 мешок боло турган болсо, карго компаниясы биринчи за килограмм алат. Килограммын айталы не алды? 25 рубльдан алды. Анын жана 2 мешокко бардык эле жерде бир эле стандарт, мешок үчүн өзүнчө алат. 2 мешоктун ар бирине айталы 120 рубльдан за место мешок. И так эле ал жерде немени сурайт. Средний мешок бу, маленький мешок бу, же болбосо большой мешок бу деп сурайт. Ошого жараша акчасы дагы өзгөрөт. 120 болушу мүмкүн, 80 болушу мүмкүн, 200 болушу мүмкүн дегендей. Сиздердин кылышыңыздар керек болгон нерсени жанагы эле каргого чалып, алар менен сүйлөшүп жатканда эмне кыласыздар? Менин 300 штук рубашкам бар, примерно канча мешокко батат дейсиздер. Алар айтат, мисалы, средний мешоктон 2 мешок болот, бизде 1 мешоктун баасы 120 рубль десе, анда бул жерге 120 дейсиздер дагы. Количество мешка деп турат достор, бул жерге 300 штукту 150дөн бөлдүңүздөр дагы 2 мешокко салдыңыздар, бул жерде мешок 2 немен салдыңыздар. Албетте бул айтып жаткандарын достор чисто образно. Буларды өзүңүздөр такташыңыздар керек. Бирок жакшы жери эмне достор? Бул жердеги маалыматтардын көпчүлүгүнү сиздер үйдөн эле телефон менен эле чечип бүтүрүп алсаңыздар болот. Бир кийинки тема достор. Fulfillment за единицы штук в рублях. Бул эмне деген достор? Сиздер товарды Бишкектен Москвага жөнөттүңүздөр. Бирок жөнөтүп жатканда мешоктор менен жөнөттүңүздөр. Wildberries'in регламенттери боюнча Wildberries деген товарды мешоктор менен кабыл албайт. Wildberries'ке эмне кылышыңыздар керек? Коробкаларга сортировкалап, размерине, моделине, расцветкасына жараша сортировкалап салып, алардын үстүнө тийиштүү штрих-коддорду чаптап, Wildberries'in складынан место алып, ошол айтылган күнү алып барып салып беришиңиздер керек болот. Эгерде сиздерде бул кызматты Россияда, Москвада көрсөтө турган таанышыңыздар жок болсо, анда ушул ишти көрсөткөн, ушул кызматты көрсөткөн fulfillment компаниялар бар. Ошол компанияларга байланышып, не дейсиздер? Менде рубашкам бар, 300 штук, бул садоводко чейин эле жетет, же Люблинога чейин эле жетет. Бул маалыматтарды бир жогорку каргодон тактайсыздар. Туурабы? Мисалы, мен Бишкектен садоводко жөнөтөм деп. Андан кийин эмне кыласыздар? Fulfillmenттен тактайсыздар. Менин товарым садоводко чейин жетет, Люблинога чейин жетет. Андан кийин бул товарды силер тосуп алып, штрих-коддорду чаптап, коробкаларга салып, Wildberries'ке чыгарып беришиңер, ар бир штугуна канча рубльдан болот деп сурасаңыздар, бул карго компаниялар сиздерге бир баа айтат. Айталы, биз деген сенин ар бир товарыңды, ар бир штук товарыңды 35 рубльдан Wildberries'тен складынан киргизип беребиз дейт. Андан эмне кыласыздар достор?
Бул жерге 35 рубль деп жазып коесуздар. Карго компанияны тааныгандар түз эле ошолорго тактаңыздар. Эгерде тааныш билиш карго компаниям жок десеңиздер, анда кайра эле экранга бир номер коем. Ошол номерге байланышып, детальный маалымат алсаңыздар болот, достор. Бир кийинки тема, достор, амортизация. Амортизация биздин кыргыз ишкерлеринин же бизнес баштап жаткан көпчүлүгүбүздүн көп оюбузга келбеген нерсе. Амортизация деген нерсени, мисалы, биз бул жерде эмне кылдык? 5 сомдон деп койдук. Амортизация деген ушул, достор. Сиздер деген товарды алам деп дордойго бардыңыздар, машина менен барсаңыздар бензин куйдуңуздар, эгерде такси менен барсаңыздар таксиге төлөдүңүздөр, ортодо курсаңыздар ачты, тамактандыңыздар, жана башка чыгашаларыңыздар болдуго. Булардын бардыгыны деген типа азырынча компанияңыздар жок болсо деле за счет компания сыяктуу кылышыңыздар керек. Неге? Күндүн аягында эсебиңиздер туура чыгыш үчүн. Биртке акча тапкансыздар, андагы Мадинадагы лагманканалардан лагман жеп коюп, анан ал эсепте жок болуп, анан мен вроде как иштеп атам, вроде как акча таап атам, бирок акчам кайда маселеси болбош үчүн аларды деле бул жака жазышыңыздар керек. Бул 5 сом деген эмне, достор? Айталы дейли да, айталы. Сиздер деген 300 рубашка алам деп жүрүп, 2-3 күн короттуңуздар, 2-3 күнүн ичинде сиздердин жаныңыздардан кошумча чыгаша катары 1500 сом кете турган болсо, ошол 1500-дү 300гө бөлөсөөр дагы 5 сом деп коесуздар. Эгерде 1500 эмес, анан бир аз көбүрөөк, мисалы 2100 сом кеткен болсо, анда бул жер деген 7 сом деп коесуздар. Муну таблица өзү тийиштүү жерлерге кошот. Андан кийинки тема, достор, упаковка маселеси. Упаковка маселеси Wildberries'ке такыр чыгалектердин эң көп мындай суук мамиле жасаган темаларынан. Неге? Анткени Wildberries'in ичинде могул нерсе бар экенин түшүнүшпөйт. Муну толук түшүнүшүбүз керек да, достор. Wildberries биздин товарлар деген толтура башка товарлар менен кошо заказ түшкөндө мешоктор менен ары бир барат, бери бир келет, тияктан клиент ачып көрөт, кайра жабат деген сыяктуу аябай движение көп болот. Анан ошол жерде деген биздин товардын упаковкасы начар болсо, анда деген товар зыян көрөт. Товар зыян көргөндө мунун возвраты көбөйө баштайт. Бир жерден кийин вообще эле товар брак болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан, достор, баштап упаковка маселесине көңүл бурушубуз керек. Даже бул жерде упаковкага отдельно бир бюджет бөлүп койгондо дагы ошол. Мисалы, жана самоклеющий пакеттер бар эмеспи? Самоклеющий пакеттерди бир жолу ачып жапканда бир аз сапаты кетет, 2-3 жолу ачып жапкандан кийин такыр эле сапаты кетип калат. Эгерде ошондой сапаты кетпесин десеңиздер, анда самоклеющий пакеттердин ордуна зиплок пакет керек. Эгерде таза эле чоң масштабта бизнес кылам десеңиздер же жакшы оборотторго чыгып алсаңыздар, анда вообще эле идеале мен айтарым, Кытайдан өзүңүздөрдүн кийимдериңиздерге жараша под себя, под свой бренд неме чыгарсаңыздар, андан дагы жакшы болот. Под свой бренд пакет, зиплок пакет чыгарсаңыздар, андан дагы жакшы болот. Бул жерде дагы мындай акылга сыйбаган бир темке бар. Айталы, обычный наклейкасы бар пакеттер деген Мадинада 2,5 сом болсо, зиплок пакеттер 4 сом. Ортодо 1,5 сом айырма бар. Ошол 1,5 сомдун кызырканабыздагы ичине деген 500 сомдук, 400 сомдук товарды салып жөнөтөбүз. Пакет жыртылып калат. Клиентке барганда жыртылып, же болбосо чаң болуп, кир болуп барат. Андан кийин товар эки жака басып жүрө берет. 1,5-2 сомдон аянып отуруп деген толтура чыгаш болобуз. Ошондуктан, достор, упаковкага өзүнчө көңүл бурушубуз керек. Бул жерде толтургандан кийин, достор, биз бир ылдыйга карап түшөбүз. Бул жерде эмне бар? Фотосессиянын чыгашалары бар. Бул жер кошумча чыгашалар болчу. Бул жер деген товардын негизги данныйлары болчу. Эми бир кийинкиси деген фотосессиянын чыгашалары. Фотосессияда обычно эмне чыгашалар бар? Эми мен биздин ишкерлер Бишкектен Россияга жөнөтүп деген ой менен бул жакты сом кылып жаздым. Ошондуктан, достор, бул жакты сом менен жазабыз. Айталы, фотостудия. Фотостудияны обычно 1 саатынын 1 бөлмөсүнү орто эсеп менен 1000 сомдон 1600 сомдун тегереги арендовать этсек болот. Биз айталы 1500 сомдон фотостудияны алдык. Кийинкиси фотомодель. Биз кийимибизди кимге кийгизип сүрөткө тартабыз? Кыздар. Бул кыздарга орто эсеп менен 1500 сомдон 2000 сомго чейин акча төлөйбүз. Бул жерде 2000 сом дедик. Андан кийинки чыгашабыз. Фотограф. Фотографта дагы разный варианттары бар. 1000 сомдон тартып бергени бар, 1500 тартып бергени бар, иш кылып 2500 бар. Кээ бирлери обработка кылып берем дейт, кээ бирлери обработка кылып бербейм дейт.
сиздер деген обработка кылып берген, сиздерге полный пакет бере турган, анын жанында уже Wildberries'ке буга чейин неме сүрөт тартып жүргөн бирөө болсо, ошондой фотограф болсо, эң жакшысы ошого тарттырсаңыздар көп башыңыздар оорубайт. Мен деген азыр экранга тийиштүү Instagram аккаунттарды калтырып коем. Ошол Instagram аккаунттардын профилинде ансыз деле студиянын, фотографтардын номерлери бар. Ошолорго байланышып, сиздер деген телефондон эле тактасаңыздар болот. Сиздерде фотограф канча, саатына бөлмөлөр канча, жана модель кыздар канча. Дагы бир чыгашабыз достор, видеограф. Wildberries'ке чыгып жатканда хотя бы бир карточка товарада бир видео 7 фото болсо жакшы. Мисалы мен акыркы жолу фотосессия кылдырып жатканда фотограф мен бир гана сүрөткө тартам дейт, бирок жанында видеограф кыз бар дейт. Ошол видеографка биз деген отдельно акча төлөп бердик. Ал деген бизге өзүнчө жана фотограф менен кошо видео тартып берди. Ошол сыяктуу достор, видеографка деле айталы, ал айтышы мүмкүн, мен деген сенин ушунча моделиң болсо, аны деген 1000 сомго видеого тартып берем деп. Достор, бул жерде көп акча кетип калат экен деп, мындай акчадан мындай экономия этип бергендин кереги жок. Анткени эгерде биздин фотолорубуз, видеолорубуз начар болсо, ошончо кылган вложениябыздын баары бекер. Анын жанында достор, бул жерде хорошо азыр пока что 7000 чыкты, бирок бул 7000 деген биз 300 штук кийимге чачырап салганыбызда өтө деле көп чыгаша болбойт. Макияж маселеси бар. Обычно модельдер менен эртерээк сүйлөшсөңүздөр, кандай кийим тартасыздар жана бул кийимдердин стилдери кандай, сүрөттөрүн жөнөтсөңүздөр, эгерде профессиональный модель болсо, ал ансыз деле билет. Бул кийим менен кандай шым кийиш керек, кандай бут кийим кийиш керек жана кандай макияж менен келиш керек деп. Бирок эгерде прям жогорку деңгээлде тартам десеңиздер, же болбосо бир модель чакырдыңыздар, бирок эки түрдүү стилистикадагы кийимиңиздер болуп калса жана буга отдельно макияж кылыш керек болсо, анда кээ бир фотостудиялардын ичинде макияж кызматын көрсөткөндөр бар. Булар деле айталы 500 сом болушу мүмкүн. Же болбосо менин буга муктаждыгым жок, этек эле бир модель, мен баштап эле модельге айтам, ошого жараша даярдам көрөт десеңиздер, муну жазбай койсоңуздар деле болот. Кошумча чыгашалар деген эмне достор? Кошумча чыгашалар дегени, сиздер деген фотосессияга баратканда такси менен бардыңыздар. Же болбосо такси менен баруунун жанында деген суу ичтиңиздер, же башка бир чыгашаңыздар болду. Ошолордун бардыгын могул жердеги кошумча чыгашаларга жазып коюңуздар. Айталы, биз деген такси менен бардык, анын жанында деген чарчап турганыбыз үчүн бир стакан кофе ичтик, жыйынтыгына деген 400 сом чыгашабыз кетти. Фотосессияга жалпы эсеби канча кетти достор? 7400 сом чыгашабыз болду. Бир маселе достор, эгерде сиздер Россиядан фотосессия кылдырсаңыздар, жана бул жерде сом менен эмес, рубль менен кылдыра турган болсоңуздар, анда мунун деле таблицада бир чечими бар. Бул чечими кандай достор? Бул жерде обменка Моссовет деп койдум, бир аз да прикол менен. Достор, бул жерде бир обменканын таблицасын түзүп койдум. Бирок дегиле бул таблицанын жалпы программасын туура иштеши үчүн рубльдун бүгүнкү күндөгү курсуну туура жазышыңыздар керек. Покупка канча болуп атат, продажа канча болуп атат. Муну кайдан көрөбүз достор? Интернетке киребиз. Бул жерден курс валют деп жаза турган болсок, валюта кейжи бар, акча бар деген бар. Карап көрсөк достор, бул жерде деген разный валюталардын, разный банктардагы жана обменкалардагы валюталар турат. Өтө чоң айырма болбошу мүмкүн. Мисалы, бул жерде эмне деп турат? РСК банкта 1.40-ка 1.55 экен. Покупка 1.40, продажа болсо 1.55 экен. Мисалы, эми ким кайсынысы менен иштешсе ошого жараша жазса болот. Биз мисал үчүн 1.40 менен 1.55ти бул жака жазып көрөлү. Каяка жазабыз достор? Биздин таблицага келебиз дагы. Покупка канча эле bizde? 1.40 болчу. Продажа канча болчу достор? Продажа деген 1.55 болчу. Бул эки данныйды киргизгенден кийин могул жерде карап көрөлү достор. Мисалы, биз деген Россиядан, Москвадан фотосессия кылдырдык жана рубль менен эсептештик. Получается, бул жерде биз модельге 2000 сом эмес, 2000 рубль котордук. 2000 рубль бердик. Аны эмне кылабыз достор? Мына рубльды бул жерден деген 2000 рубль деп жаза турган болсок,
Бул канча сом болот? 2800 сом болот. Мол валют, мол неме менен, курс менен. Анда эмне кылабыз достор? Бул жерде фотомоделге 2000 эмес, 2800 деп жазабыз. Иш кылып достор, бул жерде деген сиздерде сом болсо жана сиздер муну рубль менен көргүңүздөр келсе, анда бул жака эмне дейсиздер? Бул жака деген сомду жазсаңыздар, бул жерде автоматикалык түрдө рубль кылып чыгарып берет. Ал эми бул жерде болсо, эгерде сиздер колуңуздарда рубль бар болсо, муну сом менен көргүңүздөр келсе, анда бул жака сом менен чыгарып берет. Эң маанилүүсү достор, бул таблицанын толук кандуу туура чыгарышы үчүн сом деп турган жерге сом менен жазыңыздар, рубль менен деп турган жерге рубль менен жазыңыздар. Сом жазышыңыздар керек болгон жерде сиздерде расход рубль менен боло турган болсо, бул жактан рубльду сомго айландырып же сомду рубльга айландырып туруп, бул жака жазыңыздар. Логикасы түшүнүктүү болду окшойт деп ойлойм. Жалпы эсебим эмне болду достор? Биз деген моделге 2000 сом короттук. Фотографка обработкасы менен 2500 короттук. Видеографка 1000 сом короттук дагы. Биз жалпы эсеби 7400 сом фотосессияга короттук. Бир кийинки карай турган чыгашаларыбыз достор, биз пока что примерный бюджет эсептеп атабыз да. Бир кийинки карай турган эсеп расходторубуз достор, бул маркетингдин чыгашалары. Товарыбыз Wildberries'ке чыккандан кийин биз муну кантип продвижение кылабыз? Таргет беребизби, выкуп кылабызбы, башка нерселер кылабызбы? Ошолордун баардыгын бул жака жазабыз. Караңыздар достор. Биринчи каралган тема бул выкуп. Выкуп кааласак деле азыркы учурда Wildberries'теги эң таасирдүү, эң эффективдүү продвижениенин жолу. Выкуп деген эмне достор? Айталы, биз деген бул жактан канча штук көйнөк рубашка киргиздик? 300 штук рубашка киргиздик. Ошол 300 штук рубашканын чыккандан кийин ансыз деле Wildberries бизге 2 жума буст берет. 2 жума биздин товарды көтөрмөлөйт. А мунун жанында биз деген товарды алып туруп, бир 50 штугуну болсун, 40 штугуну болсун, өзүбүз коду менен башка бирөөлөр сатып алып жаткандай кылып, бирок өзүбүз сатып алсак, жана өзүбүз ошол товар жөнүндө жакшы комментарийлерди калтыра турган болсок, биздин товар дагы жогору карап жөнөйт деген сөз. Дагы топко чыгат, ошончолук көп сатыла баштайт деген сөз. Так что достор, выкуп болушунча маанилүү тема. Бул немеде, бул таблица достор, могул 2 березовойду адаттагысынан тийбейбиз. Бул жакта 7400'дү тийбейбиз, анткени ал жерде формула бар. Канча штук выкуп кыласың деген жери бар. Мисалы, биз 300 штук товар чыгарып атабыз, планда не кылып атабыз? Бул 300'дүн хотя бы 30 штугуну биз выкуп кыла турган болсок, 300'дүн 30'ун выкуп кыла турган болсок, бир аз товар алдыга кетет. Анда биз не дейбиз бул жерде? 30 дейбиз. Бул жердеги березовый кнопка, таблица, клетка өзгөрүп атат. Пока что ага карабай эле туруңуздар, анткени бул жакта толтура турган кээ бир маалыматтар бар. Андан кийин бул жер дагы өзгөрөт. Дагы бир нерсе достор, выкуп кылып жатканда мунун мына выкуп кызматын канча рубль деп атпайбы? Выкупту бир өзүбүз кылсак болот, эки деген выкупту кылып берген башка компаниялар же башка адамдар бар, аларга берсек болот. Эгерде выкупту өзүбүз кыла турган болсок, мунун кандай плюстары бар, минустары бар? Плюсу мол жердеги 100 рубльду төлөбөйбүз. Минусу не достор? Менин оюмча минусу толгонтук. Айталы, 30 штук кийимди выкуп кыласыздар. Анда деген Москвада же Россияда жашаган 30 адам табышыңыздар керек. Бул 30 адам Россияда 30 жерде болуш керек. Неге? Анткени эгерде бир квартирада же бир үйдө жашаган 2-3 адам же 3-4 адам бир эле товарды заказ берсе, Wildberries'ин роботтору деле жинди эмес, ал бир IP-ден келгендиги үчүн бул жердеги туура эмес движениени байкап калат. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? 30 адам 30 жерде болуш керек, разный адрестерден заказ бериш керек. Анан Россияда ПВЗ деген нерсе бар эмеспи? Пункт выдача заказа. Ошол 30 түрдүү пункт выдача заказага барыш керек. Ошол жерден товарды адам алыш керек. Бир 30 адам табасыздар. Андан кийин бул 30 адамга ар бир көйнөктүн акчасын саласыздар, карточкасына. Алар деген Wildberries'ке кирип, коду менен бейтаныш адамдай ошончо рубашкалардын арасынан сиздердин рубашкаңыздарды өздөрү таап, анан кийин аны заказ берип өздөрүнө алыш керек. Эми кээ бир тааныштарыңыздарга албетте акчасын которбойм, бирок сен алып коер, поддержкаң болсун десеңиздер деле макул болсо керек. Бирок эми биздин азыр ар ким өзүнүн тиричилиги менен жүргөн доордо канчабыздын эле таанышыбыз бар да, эң жакшысын акчасын алара которушубуз керек. Кийим эмне болот? Алар деген Москванын 30 жерине кийимдер келет. Кийим келгенден кийин ошол 30 жерден өзүңүздөр кийимдерди топтошуңуздар керек.
Буга деген Москванын бир учунан экинчи учуна барып келгичеңиздер деле 200 рубль, 300 рубль кетип калышы мүмкүн. Алардын барлыгын топтоп, кайра Wildberries'ке чыгарышыңыздар керек. Эгерде сиздер бул кызматты көрсөткөндөргө бул акчасын төлөп, услугасын төлөп, бул кызматтан колдонсоңуздар эмне болот? Кайра эле ошол 30 рубашканын акчасыны плюс ар бир рубашкага айталы 100 рубльдан болсо 3000 рубль да. 3000 рубль плюс 30 рубашканын акчасын которосуздар. Бирок бул кызматты көрсөткөн адамдардын өздөрүнүн атайын программалары бар. Ошол программалардын жардамы менен кудум эле 30 жерден 30 түрдүү адам алгандай кылып алат. ПВЗларга келет. Алардын бардыгын барып топтойт, чогултуп келет дагы кайра эле сиздердин магазиниңиздерге чыгарып коет. Сиздердин жоготкон акчаңыздар эмне болот достор? Итак эле акчаны сиздер котордуңуздар, сиздердин магазиниңиздерден товар сатылып алынганы үчүн кайра эле акча сиздердин расчетный шотуңуздарга түшөт. Бирок акчаны каяктан жогот достор? Ошол кийимиңиздердин налогуну, кийимиңиздердин Wildberries'теги комиссиясыны жана кийим складтан тиги заказ берген адамдын ПВЗсына колуна жеткенге чейинки логистика акчасын гана төлөп бересиздер. Бирок экөөнү салыштырып көргөндө достор, менин эң жакшы сунушум башыңыздарды оорутпай эле коюңуздар. Лучше ушундай кызматты көрсөткөндөргө эле бере салсаңыздар эң жакшысы ошол. Анткени биринчи чыгарып жатканда, биринчи пижамаларды чыгарып жатканда мен дагы разный тааныштарыма чалып, аларга түшүндүрүп, суранып, эми Москвада деле биздин тааныштар жыргап жүргөндөн ал жакта жүрбөй эле да, колу бош жатпай эле да. Ар кайсы учурларда келип калышат, ПВЗдан барып алганга убакыты жок болуп калышы мүмкүн, иш кылып толтура волокитасы бар. Лучше мондойлорго берип салыш керек. Мен экранга кайра эле выкуп кызматын көрсөткөн адамдын номерин калтырып коем. Эгерде сиздерде выкуп кызматын көрсөткөн адамыңыздар, таанышыңыздар жок болсо, бул номерге байланышып, менде ушунча штук кийимим бар эле, ошону выкуп кылайын дедим эле, кызмат акын канча болот деп сурасаңыздар, өздөрү сиздерге детально түшүндүрүп берет. Айталы, обычно бул 100 рубльдан 300 рубльга чейин. Айталы 100 рубль десе, анда бул жерге 100 рубль деп коесуздар. Бир кийинки чыгыш эмне достор? Реклама внутри Wildberries. Wildberries'in ичинде дагы реклама бар. Ошол реклама, аукцион бар, дагы бир канча варианттары бар. Эң жакшы аукцион. Аукционго бир штук кийимге рубль менен реклама бересизби деген суроо. Берсеңиз дагы болот, бербесеңиз дагы болот. Бирок бул жерде эскертип айта турган нерсем достор, бул жерде жаза турган суммаңыздар бир штук кийимге болсун. Жалпы сумма эмес, именно могул жер бир штук кийимге болсун. Мисалы, ар бир штук кийимге мен деген 15 рубльдан реклама кетирим дей турган болсоңуздар, 300 көбөйтүү 15 канча болуп калат? 4500 рубль болуп калат. Булардын бардыгын общий количествого чачканыңыздарда көп деле акча эмес. Wildberries'те продвижение кылуу үчүн дагы жакшы бир таасирдүү жол бар. Бул деген влогерлер менен иштешүү. Албетте жанагындай миллион подписчиги бар влогерлерге кайрылсаңыздар, алар сиздердин товарыңыздарды өздөрүнүн сторисине бөлүшүп коюу кымбат болушу мүмкүн. $1000, $2000 чейин кетип калышы мүмкүн. Бирок кээ бир телеграм группаларда тематикалык ушундай телеграм группалар бар. Ал жерде деген именно мындай узкая нишасы бар кээ бир влогерлер бар. Подписчиктери балким 20 000, 30 000, 40 000, бирок аябай активдүү подписчиктери бар. Ошолорго кайрылып, ошолордон реклама алсаңыздар болот. Аларда салыштырмалуу бир топ арзан. Айталы, бирөө айтышы мүмкүн 3000 рубльга бир сторис чыгарып берем, башка бирөө айтат 5000 рубльга бир сторис чыгарып берем. А сиздер эмне кылдыңыздар? Мен 3-4 сторис чыгара турган болсо, менин товарым уже более менее сатыла баштайт дейсиздер да. 15000 рубль эмне кылып тастар? Жалпы влогерлерге бөлүп койдуңуздар. Мисалы, бир блогердин 50 000 подписчиги бар, ага деген 7000 рубль бердиңиздер. Сиздердин товарыңыздарды ал өзүнүн сторисинде бөлүшүп, ушундай бир сонун товар бар, кызыккандар ушундай ссылка менен өткүлө деп койду. Ал жактан деле 20-30 штук покупка боло турган болсо, сиздердин товарыңыздардын топко чыгышына таасир эте турган нерсе. Мунун жанында достор, башка биз эмнеге вложение кылышыбыз мүмкүн? SEO оптимизацияга вложение кылышыбыз мүмкүн. SEO оптимизация деген эмне достор? SEO оптимизация деген биздин товарды Wildberries, айталы биз деген рубашка чыгарып атабыз да, анан бул деген мистерли деген ак рубашка чыгарып атыптыр деп түшүнбөйт. Wildberries'тен негизги ишти деген робот деген бир гана данныйлар менен иштейт. Сиздер өзүңүздөрдүн товарыңыздар жөнүндө кандай ключевой сөздөр менен киргиздиңиздер, товарыңыздар менен түздөн түз байланышы бар
кандай сөздөрдү колдондуңуздар ошолор жөнүндө. Ушул эле рубашка жөнүндө айта турган болсок, рубашка болушу мүмкүн, рубашка из хлопка болушу мүмкүн, рубашка для офиса болушу мүмкүн, рубашка для женщин болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу достор, ар кандай ключевой сөздөрдү канча көп колдонсоңуздар, ошончолук сиздердин товарыңыздарды Wildberries'in роботу жакшыраак түшүнөт жана клиенттерине ошончолук көбүрөөк жеткирип берет. Кээде болот достор, биз деген SEO оптимизацияны жакшы түшүнбөшүбүз мүмкүн. Бирок ушул ишти аябай жакшы түшүнгөн жана өздөрүнүн ар кандай аналитикалык программасы бар кээ бир специалисттер бар. Буларга кайрылып, мен рубашка чыгарып аттым эле десеңиздер, жана акчасын төлөп берсеңиздер, анда булар деген сиздердин товар жөнүндө Wildberries'те эң көп колдонулуп жаткан ключевой сөздөрдү сиздерге деген бир файл түрүндө чыгарып берет. Чтобы сен могул сөздөрдү колдонсоң, көбүрөөк сенин товарың топко чыгышы мүмкүн экен деген теманын негизинде. Айталы, бул жерде деген бир SEO оптимизация анализи 3000 рубль болушу мүмкүн, 5000 рубль болушу мүмкүн. Кылсаңыздар деле болот, кылбасаңыздар деле болот. Булардын бардыгы опционально. Обязательно SEO оптимизация кылыш керек, обязательно 30 штук выкуп кылыш керек деген нерсе эмес. Бул жерде менин жалпы түшүндүргүм келген нерсе достор, бул иштин логикасын түшүнүңүздөр. Wildberries'ке канча сумма акча керек дегенде, могул жердеги бардык данныйларды эринбей отуруп толтурсаңыздар, ансыз деле бул таблица сиздерге канча сумма вложение кылышыңыздар керек чыгарып берет. Кийинкисинен достор, соц тармактарда таргет. Мисалы дейли, азыр эми Instagram менен Facebook иштебей калды, бирок VK жакшы иштеп жатат. Эгерде VK-дан сиздер деген бир паблик ачып, ал жака өзүңүздөрдүн товарыңыздарды сүрөттөрүн жүктөп, өзүңүздөрдүн брендиңиздердин баракчасын ачып, анан товарыңыздардын сүрөттөрүн жүктөгөндөн кийин ушундай товар, ушунча баасы, ушунча жаштан ушунча жашка чейинки аялдарга көрсөт деп туруп, таргетти берип туруп кетирип койсоңуздар, ал жактан адамдар көрүп, эгерде товарыңыздарга басса, Wildberries'ке өтөт. Иш кылып, бул типичная таргетированная реклама. Бул жерде көп деталине киргендин кереги жок. Мисалы сиздер деген мен ар бир товарга 10 рубльдан таргетированная реклама берем десеңиздер, 300 штук кийимге болот, бул 3000 рубль таргетированная реклама болот. Берсеңиздер да болот, бербесеңиздер да болот. Бирок жаңы чыгып аткан достор, көп башты оорутпай эле, эң негизгиси достор, бир влогерлер действующий метод, эгер туура влогер тапсаңыздар, анын жанында достор, выкуп аябай эффективдүү метод. Бул эки немени колдонсоңуздар болот. Калгандарын деле колдонсоңуздар албетте боло берет. Эми жалпы жонунан достор, биз деген товар жөнүндө данныйларды бул жактан киргиздик. Бул жерде каалагандай ойноп көрсөңүздөр болот. Азыр биздин кылышыбыз керек болгон нерсени оң жактан, орто жактагы таблицага киребиз. Данныйларды киргизгенден кийин достор, эми эмне кылабыз? Товарды сата башташыбыз керек. То есть бул сайтта турат да, буга баа коюшубуз керек, тиги кылышыбыз керек, бу кылышыбыз керек. Анын жанында мына могул жерде 1, 2, 3, 4 ячейка, клетка, булар деген березовый. Березовый болгондон эмне кылышыбыз керек достор? Албетте буларды тийбейбиз. Достор, тийбейбиз мына. 42 рубль деп турат го, бул жөн 42 рубль эмес. Могул жерде даңкыган бир формула бар. Ошол формуланын негизинде бул 42 рубль. Бул жер достор, бул жактагы алынган данныйларга жараша биздин кийимдин эсептелген даяр формулалар. Мисалы дейли, товардын алынган баасы биз деген дордойдон 300 сомдон алдык. 300 сомдон алдык. Таблица муну автоматикалык түрдө, так как биз деген Wildberries'те рубль менен сатабыз, муну деген 286 рубль деп туруп бүгүнкү курска жараша чыгарып берди. Экинчиси, складка чейинки карго бир штук кийимге деген 42 рубль болот экен. Бул 42 рубльдү эмнеге таянып чыгарды достор? 42 рубльдү килограммында 5 штук болсо, 1 килограммды 30 рубльдан жеткирсе, анан 1 килограммга деген 35 рубль фулфилмаса, иш кылып булардын бардыгын эсептеп келди дагы, 1 штук кийим 42 рубль менен Wildberries'ке чыгат экен деп эсептеп берет. Анын жанында фотосессия достор. Фотосессияны бул жерде биз 7400 деп жүрөгүбүз түшүп аткан болушу мүмкүн. Бирок эмне болот? Количество 300 болгон үчүн бул 300дү 7400 рубльга айландырып туруп 300 штук кийимге чачканда фотосессия бизге 1 штук кийимге 18 рубльдан туш келди. Ал эми маркетинг чыгашалары бул жерлер достор, бул жер деген бизден эмне болуп калды? 80 рубльдан туура келди. Значит, биз бир кийимге орто эсеп менен продвижениеси үчүн 80 рубль коротот экенбиз.
Түшүнүктүрбү? Бирок дагы бир жолу айтам достор, туугандар, мекендештер. Могул жакта березойлорго тийбейбиз. Кошумча чыгашалар деп кошумча бирдемге чыгарып койдум достор. Вдруг бул жерде жазылбаган, бирок сиздерде чыгаша катары кеткен башка чыгашалар болсо, башка акчалар болсо, бул жерге жазасыздар. Бирок бул жерге жазып жатканда да достор, бул 5 деген эмне? 300 рубльга кошумча бир жерден 1,5 миң сом кетип, 1,5 миң рубль кетип калды. Ошол 1,5 миң рубльду 300 штука бөлүп туруп, бир штугуна 5 деп жазасыздар. Бул жерде обязательно бир штугуна эсептелиш керек. Неге? Анткени мындан кийин, могул жогору жактагы 6 таблицадан кийин, 5 таблицадан кийин бизде себестоимость чыгат. Себестоимость не? 437 рубль. Итак эле Wildberries'ке чыгып атканда эң маанилүү темалардын бирөөсү себестоимостьту туура эсептөө. Бул жерден рубашканы мен 300 сомго алдым, менин себестоимостьтум 300 сомго десеңиздер, башынан эле бар жоктун кашасы чыкты деген сөз. Биздин себестоимость 300 сом эмес достор, биздин себестоимость 437 рубль. Wildberries'ке биздин 300 сомдук рубашкабыздын чыккан баасы. Эми достор, эми бул 437-ни биз деген бул жерден товардын башталгыч баасы деген жерден, могул жерде достор карап көрөлү. Башталгыч баа деген эмне? Башталгыч баа дегени могул достор. Ойбой. Мына 4500 рубль деп турбайбы? Анын үстүнө чийип туруп 2160 рубль деп турат. Башталгыч баасы бул 52%, могул жерден карап көрсөк, 52% скидка менен 2160 деп турат. Биз могул жерге достор товардын башталгыч баасыны жазышыбыз керек. Товардын башталгыч баасыны достор обычно биз деген коркпой эле 4 же 5 эсе себестоимостьту көбөйтүп туруп жазып койсок болот. Мисалы, биздин себестоимость канча экен? Биздин себестоимость деген 437 рубль экен. Муну деген биз коркпой эле, мисалы 5ке көбөйтүп туруп жаза турган болсок, 2186 рубль болот экен. Бирок могул жерде карасаңыздар, бизге окшогон эле бир рубашка сатып аткан бирөө 4500 деп салган. 4500 деп салган. Биздикинен дагы бир топ кымбат. Биз деген бул себестоимостьты 5 эсе көбөйткөндө 2186 рубль болот. Бул жерде кыстырма иретинде ушундой айта кетейин достор, чындыгында Кыргызстанда текстиль тарамагында эмнеге кыргыздардын шансы көп? Анткени бизге чындыгында аябай арзан чыгат кийимдерчи. Эгерде муну биз деген 6 эсе кошо турган болсок, 2600 дейт. Давайте достор, биз деген муну 7-нин бери кыдыр 7 эсе кылып коюп салам. 3000 рубль. Ошондо деле бул жерде конкурент 4500 деп атат достор. Биз 3000 деп атабыз. Бир аз дагы инсаптуураак мамиле кылып атабыз. Могул жерде биз деген 3000 деп көрөлү. Бул жерде канча койсок деле боло берет. В принципе айырмасы жок. Албетте, слишком кымбат коюп салсак, анда товарды алгандан кийин слишком завышенная цена деп по-любому жаман комментарий калтырышат. Ошондуктан мындай конкуренттерди карап, ошого жараша жакшы орто бир бааны коюш керек. Болгондо дагы кийин муну көбүрөөк скидка менен сата турган болсок, же болбосо вдруг кийим сатылбай калса, муну деген хотя бы себестоимость менен 80%, 70% скидка менен сатып сала тургандай запасы менен баа койсок жакшыраак болот. Мына биз муну деген 3000 рубль деп койдук. 3000 рубль деп койгондо бул жакта көп нерсе өзү дагы автоматикалык түрдө өзгөрүп атат. Бул жер ак болгон үчүн жаза беребиз. Экинчисине биз бул товарга канча скидка коебуз. Эгерде муну 0 дей турган болсок достор, итак эле башка суммалар чыгат. Бирок көпчүлүк учурда достор бул товарды биз эмне кылабыз? Бул товарды биз көпчүлүк учурда кандайдыр бир скидка коебуз. Айталы, для начала жаңы баштап жатканда биз бул кийимге деген 25% скидка коюп туралы. Эмне болду анда достор? 25% скидка кое турган болсок, бул березойго кайра тийбейбиз. 3000 рубльдун 25% скидка менен сата турган болсок, 2250 рубль болду. Дальше кетебиз. Достор, бул жерде болсо биз эми Wildberries'тин ичиндеги кээ бир чыгашаларды бул жактан жазышыбыз керек. Биринчиси, Wildberries'тин комиссиясы деп турат достор, бирок карап көрсөк бул жер эмне? Березой. Березой болгон үчүн бул жерге тийбейбиз. Биздин жазышыбыз керек болгон жер кайер достор? Wildberries канча комиссия алат дегенде бул жерде процент турбайбы? Ушул процентти жазышыбыз керек. Эми 10% деп турат, бирок биздик 10% эмес. Обычно кийимде канча? Обычно кийимде деген 15%. Бирок
Личный кабинетте муну кандай көрөбүз достор? Wildberries'in личный кабинетине кирсеңиздер, бул жактан аналитика деген жерде комиссия, логистика и хранение деген жер бар. Как раз ушул жерге бассак достор, бул жерге кирип достор, айталы одежда деп жаза турган болсок, кандай кийимдер чыгат? Иш кылып достор, бул жакта мисалы одежда деген категорияда юбка турат, анан кийин шуба турат, шорты турат, худи турат. Иш кылып бул жактан биз эмнени тандашыбыз керек? Бул жактан деген биз өзүбүздүн рубашканы тандашыбыз керек. Азыр просто логикасын түшүндүрүш үчүн айтайын достор. Мисалы дейли, биздики деген платье боло турган болсо, не бар? Жогору жакта карап көрсөк, процент комиссия бар. Как раз могул жерде канча процент комиссия ал. Мисалы, одежда для куколга 12% алат экен, юбкага 15% алат экен, ал эми шубага дагы 15% алат экен. Бир кийинкиси достор, логистика. Мисалы, юбкага 72 рубль алат экен бир жагына. Ал эми шубага болсо эмне алат экен достор? 195 рубль алат экен. Эми булар деген чоң окаттарда шортуга 72, худиге болсо 85 рубль алат экен. Бул жактан карасаңыздар болот. Бир кийинкисинен достор, хранение азыр бир аздан карайбыз. Иш кылып могул жерде бир сере карап туруп, өзүбүздүн сата турган кийим эмне болсо, ошонун канча процент Wildberries комиссия алып калат, аны бул жерден текшеришибиз керек. Бул жерде карадык достор, эмне болду? 15% комиссия. Значит, бул жер бизде 10% эмес, 15%. Дагы карап турсаңыздар, азыр мен 15ти жазып туруп Enter'де басканда могул 225 көбөйүш керек. Неге? Анткени могул суммадан достор, 15% Wildberries өзү алып калат. Басканыбызда эмне болду? 338 рубль болду. Логикасы эмне достор? Биз товарды 473 рубльдан киргиздик. Бетти калың кылып 3000 рубль деп баа койдук дагы. Буга 25% скидка койгонубузда биздин товар 2250 рубль болду. И бул 2200 рубльдан Wildberries 6% комиссия, 15% комиссия алып калганда бул 338 рубль болду. Мунун жанында достор, канча процент налог төлөйбүз деген бар. Мен бул жерге 6% дедим, анткени достор, мен российский ИП менен иштейм, и российский ИПда УСН деген система бар. Упрощенная система налогообложения, бул жерде налог 6%. Бирок сиздер Кыргызстандын ОСОС менен иштеп жатсаңыздар, Кыргызстандын ИПсы менен иштеп жатсаңыздар, анда тийиштүү адистер менен сүйлөшүп, ошого жараша бул жактагы налог өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, өткөндө бири айтып жатат, ИПлар пока жанакы 8 миллион деген лимитти өтмөйүнчө электронный коммерция болгондугу үчүн 2% дейт. Андай боло турган болсо бул жерге эмне? 2% жазасыздар. Мен бул жерде 6% калтырып берейин, анткени азыр бир аз дагы эсепке туурараак болгону ошол. 6% дедик, бул жер деген 135 рубль. Эмне болду? Канча рубль налог төлөйбүз деген жерде 135 рубль налог болду достор. Бул жер түшүнүктүүбү? Березовый бул жерге дагы татагысынан тийбейбиз. Кийин Wildberries'in ичиндеги логистика 85 рубль дедим, бирок бул жерди карап көрөлү. Азыр эми убакыт жоготуп бул жерден рубашкада бизде отургум келбейли. Бирок ошол эле мисалы рубашка менен футболка экөө жакын эле окаттардыр. Логистикасы 72 рубль экен. Получается эмне кылабыз достор? Биз бул жерге келебиз дагы, Wildberries'in ичиндеги логистиканы деген 72 рубль дейбиз. Бул 72 рубль деген эмне достор? Товар складда турат, клиент заказ берди, клиентке кетти 72 рубльга. Клиент отказ берди, кайра складка жеткирди 72 рубль. Иш кылып, ар бир кыймылыңыздар 72 рубль деген сөз. Ошондуктан деле могул жерде упаковкадан качпаңыздар. 3 сом, 4 сом, 5 сом, 10 сом упаковкага, кымбатыраак упаковка, сапаттуураак упаковка кылыңыздар, чтобы пакет жыртылып калып, ортодо жөн эле товар эки жака жүрө бербесин дагы, могул жерден каждый раз сиздерден 72 рубль жей бербесин деген нерсе. Бул жер ак болчу, муну жаздык. Эми көңүл бара турган бир маанилүү момент достор. Wildberries ичи логистика дедик, бирок бунун бир ылдыйында Wildberries ичи логистика плюс возврат дегенде 216 болду. Бул 216 мен не деп койдум достор? Могул жердеги сумманы 3кө көбөйтүп туруп, бул формуласында карасаңыздар, F22 клетканы биз деген 3кө көбөйтүп туруп, бул жактан автоматикалык түрдө 216 деп койдук, чтобы расходтордон 216-ны чыгарып салгыла деп. Неге достор? Анткени өзгөчө кийим кечеде возврат көбүрөөк. Анан сиздер деген доставка 72 экен деп 72 эле коюп алсаңыздар, сиздердин кийимиңиздер 3-4 жолу бир жака барып келсе, же 2-3 жолу барып келсе, 72 эмес 200-300 кетип кала турган болсо, анда эсебиңиздер туура эмес болуп калат.
жыйынтыгында деген сиздер разочарование болуп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан достор, коркпой эле башынан эле бул жерде деген 2 эсе кылып алса, 3 эсе кылып алсаңыздар уже 216 деген немеден чыгашалардан түшүп коюп жатат. Бир кийинки жазышыбыз керек болгон клетка эмне достор? Складда 1 күндүк сактоо. Муну каерден көрөбүз достор? Могул жерге келели дагы. Мисалы ошол эле футболка. Футболканы 1 күндө 1 штук футболканы достор Wildberries складда 1 күн сакташ үчүн 0,09 копейка алат экен да, 0,09. Эгер рубашка деп элестетсек ушуну, бул жер деген 0,09, 0,08 эмес, бул жерде 0,09 деп туруп жаза турган болсок, ылдый жактагы березовый клетка 2,7 болуп калды. Бул 2,7 деген эмне? Складда 1 штук рубашкабыз 1 ай туруп калса 2,7 рубль, почти 3 рубль хранениеге алат экен. Wildberries анысы деле акыркы күндөрү достор логистиканы кымбаттатты дагы храненияны арзандатып койду. Өздөрү үчүн бир аз ошол выгодныйраак болду окшойт. Бул жерде дагы жаздык достор, бүт чыгашалар болду. Эми бир ылдыйга түшөбүз достор. Бир ылдыйда эмне бар? Пайда бар. Биринчиси, биз товарды 2250 рубльдан сатып атабыз. Могул жердеги баа. Эгер да муну деген биз 40% дей турган болсок эмне болот достор? Бул автоматикалык турат 1800 болуп калды. Биз пока что муну деген 25 рубль деп, 25% деп туралы. Ушунча калды. Чыгашалар эмне достор? 691 могул жер. Биз эмне кылышыбыз керек достор? Биз деген таза пайданы эсептешибиз керек. Таза пайда эмне достор биздин жагдайыбызда? Таза пайда ошол. Канчага саттык минус чыгашалар минус товардын себестоимости. Бул үчөөнү чыгарып салганда бизге таза пайда калат. Таза пайда 1087 рубль дейт. Бир рубашкадан 1087 рубль калып атат. Эгерде биз деген 3000 рубль коюп туруп 25%тен 2200 рубльдан сатып атсак. Бирок карап көрдүк, конкуренттер 2200 рубльдан сатпай эле, алар орто эсеп менен 1500 рубльдин тегериге сатып атат. Аны деген биз деле эгер мол баа менен кетпей жатса эмне кылабыз? Бул жерде кайра эле мисалы 45% скидка кое турган болсок эмне болду? 1600 рубльдан сатыла баштады. Жыйынтыгында биз деген бир рубашкадан 626 рубль пайда көрүп жатабыз. 626 рубль деле өзгөчө Amazon'ун стандарттары менен салыштырып көргөндө достор, нереально жакшы баа. Азыр рубльдын курсу 54 болуп атканын элестетсек, бул деген сөз где-то бир 11 доллар деген сөз. Эгерде ушундай баа менен кудай жалгап бир айда 1000 штук рубашка сата турган болсок, бир айда 11000 доллар табабыз деген сөз. Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Короче достор, бул жактагы түшүнүктүү болду окшойт. Дагы бир жолу айтам, кээ бирлериңер тажап кеткен болушуңар мүмкүн, бирок опыт ошого, тажрыйба ошого мажбурлап атат. Березовый жактарга достор тийбейбиз. Бул жактын баарын толтуруп бүткөндөн кийин бир оң жакка өтөлү достор. Оң жакта эмне бар? Рубльдун курсу бар, покупкасы канча, продажасы канча. Моссоветтеги обмен валютанын электрондук версиясын бул жакка ачып койдук. Анын бир ылдыйына достор жалпы жыйынтык же болбосо жалпы экономика деген нерсе бар. Жалпы экономикада эмне бар достор? Бир, жалпы инвестиция. Биз деген жалпы эсеби 137,738 рубль акча коротуп турбуз. Муну каяктан эсептеп атат достор? 3 штук товар бар. Жана биз деген 1 штук товарды Wildberries'ке чыгарганга канча коротуп аттык эле? Себестоимость 959 рубль, 459 рубль болчу. Ушул экөөнү көбөйткөндө 137,738 рубль деп атат. Итак эле достор, адам атадан баштап күнүбүзгө чейин жообу так берилбей келген суроонун жообунун эң жакын версиясы ушул жер достор. Өзүбүз кайсы товар менен чыгабыз, канча штук менен чыгабыз, жана бул товарды канчадан алабыз, могул расходторго канча кетет, булардын баардыгын эсептеп келгенде бул жака бизге деген бир экономика чыгарып берип атат. Маркетингге жалпы эсеп канча акча короттук достор? 30.555. Бирок бул 30.555 монун ичинде бар. Просто эле өзүнчө бир картинаны көрүш үчүн жазып койдум. Кийинде достор, выручка. Биздин колубузга канча акча тийди? Эгерде биз 3 штук товарды 1650ден сата турган болсок, колубузга 495 000 рубль ровно акча тийди.
Бул 495 мың рубльдан бизге таза пайда канча калды достор? 187.702 рубль пайда калды. Муну деген биз сом менен эсептей турган болсок канча достор? Айталы достор, сиздер Кыргызстанда иштеп жатасыздар. Россиядан акча келди дагы, транзитный счет менен келип туруп биздин банковский счетубузга, расчетный счетко түшкөндө автоматикалык түрдө сомго айлана турган болсо, биздин колубузга 262.783 сом тийиши керек деген сөз достор. Дагы бир нерсе достор. Жогору жакта могул жерде чтобы моолордун бардыгынын конспекти түрүндө жалпы канча штук бар? 300 бар. Жалпы чыгашалар канча? 168.293. Таза пайда канча калды? 254.000 деп койдум. Эми бир нестыковка ортого чыгат. Бул нестыковка эмне достор? Нестыковка ошол. Бул жерде 262.700 деп турат, а бул жерде 254.000 деп турат. Ортодо где-то 8.000 сом кайда кетти дегенде формулага мынтип жазып койдум достор. Бул сумманын 3%-ини биз эске албаган анча-мынча чыгашаларга кемитип салдым. Мунан 3% жок деген сөз. Жыйынтыгында 254.000 болду. Эми ар кандай разный факторлор болуп калышы мүмкүн. Мисалы, Кыргызстандын акчаны бул жакка которуп атканда 1,5% комиссия алып калышы мүмкүн. Же болбосо Wildberries'тин немеси деле, Wildberries'тин ичиндеги отчет деле не всегда прям точь-в-точь туура болуп калышы мүмкүн деген сыяктуу маселелердин бардыгын эске алганда достор, 3%. Даже этияттыкка муну деген даже 4% деп койсоңуздар деле, в принципе эч нерсе жоготпойсуздар. 252.000 рубль алган болосуздар достор. Бул жалпы формула. Бул жерден эмнени карасак болот достор? Бул жерден эң негизгиси ошол. Канча сумма менен кирсек болот деген акчаны немени логиканы карасаңыздар болот. Айталы, бул жерде ойноп көрө каалаганыңыздарды ойноп көрөрүңүздөр. Мисалы дейли, сиздер деген Кытайдан 500 штук неме алып келдиңиз. Ага чейин достор. Бул жерде достор дагы бир кызыктуу момент. Мына бул деген биздин биринчи картина. Биз деген биринчи партиядан максимально жакындаштырылган эсеп менен караганда ушундай бир картина көрөт экенбиз. Муну эмне кылсак болот достор? Муну карап туруп, Wildberries'ке чыксам, жакшы акча тапсам болот деп түшүнгөндөр деле болушу мүмкүн. Жок, ошончо ишти кылып туруп, жыйынтыгында ушунча акча таап калат экен. Мен андан көрө башка иш кылсам, көбүрөөк акча табат экен деп деле ойлонгон болушуңуздар мүмкүн. Кайсынысын ойлоп жаткан болсоңуздар деле туура эле ойлонуп жатасыздар. Анткени ар кимдин бэкграунду, ар кимдин буга чейинки кылган жана азыркы учурда кылып жаткан иши ар кандай. Бирөө үчүн бул аябай көп сумма, бирөө үчүн аз сумма. Анан бул жерде, конечно, Excel'дин үстүндө иштеп атканда бардыгы эле жомоктогудай болуп атат, бирок 300 штукту могул сумма менен сата алабызбы? Биз күтпөгөн дагы кандай подводный каменьдер болуп калышы мүмкүн? Бул канча убакыттын ичинде сатылышы мүмкүн деген сыяктуу биз эске албаган нерселер болушу мүмкүн. Дагы бир момент достор, кызыктуу бир момент. Айталы, бул биздин биринчи партияда. Ушуну эле мындай кылып көрсөк болот. Могу sheet 1 деди. Муну деген айталы, эмне кылып атабыз? Муну деген биз партияны мындай жаздык эле. Ушул партиянын немесин жазып коелу бул жерге. Мына. Бул биздин биринчи партия болду. Эми ушуну эле дупликатын жасап туруп, могул жака. Бул биринчи партия. Мунун керек болсо түсүнү дагы жашыл кылып кал биринчи партия. Ал эми бул болсо экинчини деген кызыл кылып алалы дагы. Бул экөө оп окшош. Бул жага кирели дагы. Биринчи партияда 300 штук жөнөттүк. Товарлар жакшы сатыла баштады. Кудайга шүгүр. Эми биз муну кантип чоңойтсак болот, кантип масштабка чыксак болот дегенде, хотя бы кагаздын үстүндө мына кээ бир математикалык эсептерди ойноп көрсөңүздөр болот. Товар жакшы сатыла баштады, көзүңүздөр жетти, бул товарда акча бар. Сиздер деген бул жерден деген 1000 штук жөнөтүп баштадыңыздар мына. 1000 штук жөнөттүңүздөр. Анын жанында достор, анын жанында. Мисалы дейли 1000 штук болгону үчүн fulfillment 35 рубль эмес, fulfillment деген сиздерге муну 30 рубльдан макул болду. Анткени fulfillment обычно канча количество көп болсо, ошончолук азыраак кызматты пайдалансаңыздар болот. Бул жер 30 рубль болуп калды достор. Анан бир мурунку партияда упаковка жакшы болбогон түшүндүңүздөр, бул жолусуна муну деген 5 сомдон коштуңуздар. Мунун жанында эң прикольный жерлердин бирөөсү, мисалы бул жерде деген сиздер уже фотосессияны кылгансыздар. Получается бул жерде фотосессияга сиздерден 0 чыгаша деген сөз.
егер чындыгында товарыңыздар топко чыгып кеткен болсо, бул жерде дагы немени кылбай эле койсоңуздар болот. Выкупты же болбосо, хорошо мен бул жерде дагы бир 40ты выкуп кылып кое берейин, бирок не кылам, бирок мен деген в этот раз влогерлерге реклама бербей эле коюн, анткени товар ансыз деле сатыла баштады десеңиздер, бул жерде нөл кылдыңыздар. Жыйынтыгы эмне болду достор? Жыйынтыгында деген таптакыр башка немелер чыгып кетиши мүмкүн. Мисалы, товарыңыздар чындыгында жакшы сатыла баштап атат, сатылып баштады, бул жерде деген сиздер 45 эмес, бул жерде деген сиздер 35% кылып койдуңуздар. Бул жерден бир аз уттуңуздар. Мына көзгө аябай жагымдуу 1000 штукту жөнөттүңүздөр, продвижение бул товар топко чыга баштаганда 1000 штук саттыңыздар, уже бул партиядан деген сиздер 1 миллион 294 000 сом таптыңыздар, иншаллах. Бул жердеги бардыгы ошого жараша өзгөрө берет. Ушул эле логика менен достор, мисалы сиздер деген кийим кеч эмес, сиздер деген башка бир товар саткыңыздар келет. Мисалы дейли, сиздер деген чехол саткыңыздар келет Кытайдан. 500 штук чехол. Чехолдун деген салмагы аябай жеңил, айталы 0,90. 90 грамм. 0,90 грамм деп жазам деп атып 900 грамм деп жазып албаңыздар достор. 0,90 бул жер, 0,9. Аны эмне болду достор? Карго до России за килограмм, хорошо, бул ошо бойдон калсын. Стоимость мешка деген дагы калсын, бирок бир мешок, бул даже бир эле мешок болуп калат да. Бир коробка болду, бирок логикасын түшүнүп атасыздар да ойлойм. Амортизация дагы көп эмес, анткени бул товар өзү кичинекей объемдо. Айталы бул жерге 2 сомдон коштуңуздар. Упаковка одного товара деп, бир упаковкасына, бирок упаковкасын кайрадан жакшыраак жасаш үчүн бул жерге эмне кылдыңыздар? Мисалы дейли 4 сомдон короттуңуздар. Фотосессияга, фотостудияга сиздер 1500 короткон жоксуздар. Фотостудия вроде как бекер эле болду. Моделдин кереги жок. Фотографка деген сиздер хорошо 3000 сом бердиңиздер, 3000 сом сиздерге жакшы бир предметная съемка кылып берди. Видеографка 1000 сом бердиңиздер, ал жакшылап тартып берди. Макияждын кереги жок. Кошумча чыгашалары хорошо 400 сом кетти. Бул жер 4400 сом чыгаша болду. Сиздер канча 500 штук чыгардыңыздар. Бул 500 штукту деген айталы 75 штугуну деген сиздер выкуп кылам деп чечтиңиздер. 75 штугуну. Анан бул кичинекей убакыт деп туруп, балким тиги выкуп кылып берген кызмат көрсөткөн адамдын дагы кеп кулагын араладыңыздар дагы, муну деле сиздерне 80 сомдон көндүрдүңүздөр. Влогерлерге для начала реклама бердиңиздер, бирок бир эле влогерге же 2 эле влогерге 10 000 сом бюджетти рекламага бөлдүңүздөр. Калган рекламаны чыгарбадыңыздар. Чисто грубо кетип атабыз мынтипчи эсептеп. Не болду ошондо достор? Не болду? Кстати, товардын алынган баасы 400 сом эмес, Кытайдан орто эсеп менен бир $1 колуңуздарга тие турган болсо, жанагы чехолдор, бул жерден эмне кылат? 85 сом болот. 85 сом деп бул жерден жазганы, тагына бул жердеги картина таптакыр башкача болуп өзгөрө түштү. Жыйынтыгынан эмне болду достор? 209 сомдон туура келди. 209 сомду сиздер орто эсеп менен муну канчадан сатабыз деп неме кылдыңыздар? Айталы 790 сом начальная цена дедиңиздер. Бул жерден эмне болду? Мисалы 20% скидка койдуңуздар. Ошондо сиздер 632 сомдон муну сатып атасыздар. Бул жөн эле пример, анан Wildberries'тен чехолдор карап сен жөн эле кулакка лапшаны илеп атасың дегендей болбосун. Просто эле таблицанын логикасын түшүнүңүздөр деп айтып жатам достор. Бул жерде эмне 10% эле чехолдорго комиссия бар деп ойлойлу, эсептейли. Wildberries'тин ичиндеги логистикадагы бул жерде жөн эле 30 рубль болгонун эсептейли. Жыйынтыгында эмне болду достор? Жыйынтыгында деген биз бир чехолду саткандан 272 рубль таптык. 272 рубль табат экенбиз. Общая формуланы карай турганбыз, эмне болду достор? Жалпы инвестиция 82947. Где-то бир $1000 тегереги биз вложение кылдык, 25 000 рекламага төлөдүк. Колго тийген акча выручка канча болду? 316 000 болду. Биздин колубузга таза 136 000 түштү, таза пайда. Рубль түштү, сом менен 190. Бирок бул жерде 182 000 неге? Анткени 4% күтүлбөгөн чыгашаларга бөлүп салдык. Мисалы, биринчи партияны жөнөттүңүздөр, биринчи партиядан өтө көп акча үмүт кылбай элесиздер. Ушуну эле эмне кыласыздар? Мисалы, уже топко чыгып калгандан кийин керек болсо, мисалы, достор, караңыздар. Биз Amazon'да иштеп жатканда биринчи партия товарды особо пайда үчүн эле сатчу эмеспиз. Биринчи партия товардын максатыбыз товарды жөн органикалык продажаларга чыгарыш болчу. Бул жерден сиздер деген мисалы 75 эмес, бул жерден деген 200 штук товарды деген жөн выкуп кылып салыңыздар. Жыйынтыгында
ошондо деле биз деген 153 000 таап атабыз. Что если биз бул жерден деген 300 штукту выкуп кылып сала турган болсок, эмне болот достор? 300 штукту выкуп кылып сала турган болсок, бул жерде 88 000 пайда көрүп атабыз. Же болбосо, хорошо, бул жерден 150 штукту выкуп кылалы, бирок скидканы көбүрөөк коелу. Айталы 40%-тен коелу. 40%-тен койгонубузда достор, биз деген күндүн аягында 500 штукту сатканыбызда эмне болду? 500 штукту сатканыбызда биздин колубузга болгону 80 000 эле түштү. Албетте 500 штукту алып кел, сат, ошончо убакыт кетет, 2-3 ай убактыбыз кетет, 80 000. Биринчи партияга хотя бы 0 менен чыкпадык. А бирок товар деген органикалык продажаларга чыга баштаганын көргөндөн кийин биз экинчи партияда эмне кылдык достор? Экинчи партияда бул жерден уже көзүбүз жетти, бул товарды жакшы сата баштадык. 1500 штук алып келдик. 1500 штук алып келдик дагы, бул жактан сатканда уже 627 000 сом таптык. Айтайын дегеним, дайым эле мен биринчи партиядан эле болуп кетем, биринчи партиядан эле жакшы продажалар болуп кетет деп деле ойлонбош керек. Кээде бир кадам аркага, 3 кадам алдыга деген стратегияны деле колдонсоңуздар болот деген сөз. Булардын бардыгын түшүндүк деп ойлойм достор. Чындыгында эгерде Wildberriesке көптөн бери кызыгып, чыксамбы, чыкпасамбы, кандай болот, тиги бу деген башыңыздарды жеген, башыңыздарды таракандар болсо, могул видеону шашпай отуруп көрүп, түшүнбөгөн жерлериңиздерди жанакындай убактыны коюп сурап, ушинтип талкуулап неме кылсаңыздар, бул видеону деген чындыгында жакшылап түшүнүп көрсөңүздөр, башыңыздардагы көп суроого жооп аласыздар деген ойдомун. Өзгөчө Wildberriesке чыгыш үчүн канча сумма кетет деген суроого дагы бул жерден жооп алсаңыздар болот. Анын жанында достор, мисалы менеджер болуп иштегиңиздер келатат. Бирөө бар, акчасы бар, товары бар. Бирок сиздер түз эле барып туруп, мага акча берсең Wildberriesке чыга калабыз десеңиздер, скорее всего ал кой дейт. Бирок могул таблицага салып алып туруп, могул таблицаны алып барып көрсөтүп туруп, биз монтуп иштесек болот экен десеңиздер, бул деген сиздердин типа инвесторуңуздарга дагы ишеничтүү бир показатель болот достор. Эми достор, ушундай эле бир таблицаны орус влогерлер сатышат. Мен акыркы жолу көргөндө 1600 рубльдан ушул таблицаны сатып алышкан. Бирок биздин мекендештер бул силерге бепбекер эле. Каалаганыңарды алып, өзүңөрдүн компьютериңөргө түшүрүп алып, каалагандай эсептеп көрсөңөр боло берет. Маанилүүсү видеону көрүп, ошол жерден таблицаны кантип толтуруш керек экенин жакшылап түшүнсөңүздөр, эң маанилүүсү ушул. Файлды кайдан алабыз достор? Бул файлды деген достор, биздин менин Telegram каналым бар, Mr. Lee деген. Бул каналдын дагы ссылкасын мен видеонун астына коюп коем. Эгерде Instagramдан же башка блогтарын көрүп жатсаңыздар, YouTubeга кирип Mr. Lee деп жазсаңыздар, менин эмблемам, менин логом менен, менин логотипим менен бир канал чыгат. Ошол видеонун астынан менин Telegramдан ссылкасын тапсаңыздар болот. Иш кылып достор, менин Mr. Lee деген каналым бар. Бул каналга келип, ыраазычылык иретинде каналга катталып, андан кийин бул жерде закрепленные сообщения деген жери бар достор. Закрепленные сообщениеде менде азыр 2 сообщение катталып турат. Бирөөсү деген Wildberriesке керектүү болгон сертификаттардын тизмеси катталып турат. Экинчиси деген эмне? Экинчиси деген мен ушул файлды ушул жерге закрепить этип коем. Ушуну деген түшүрөсүздөр, өзүңүздөргө түшүрөсүздөр. Бул ссылка менен файлды ачканыңыздарда, бул жер өтө маанилүү достор. Могул файл ачылат да, бул файл ачылгандан кийин, бул жерге келгенден кийин достор, бул файлдын толук кандуу иштеши үчүн сөзсүз түрдө кылышыңыздар керек болгон нерсе, файл дегенде басасыздар дагы make a copy дейсиздер. Создать копию этого файла деген жер бар. Мону бассаңыздар достор, мондай бир окно ачылат. Бул жерден эмне кыласыздар достор? Бул жерден деген өзүңүздөргө, мисалы атыңыздар Алмаз боло турган болсо, Алмаз Unit Экономика дейсиздер. Алмаз Unit Экономика дейсиздер дагы. Муну өзүңүздөрдүн Google дискиңиздердин ичине сохранить этип аласыздар. Болбосо бул файл иштебейт. Мына My Drive'дын ичине басасыздар. Анан бул жерден деген айталы, бул жерден деген Wildberries деген басып туруп Select'ти бассаңыздар, анан бул жерден создать копию десеңиздер, сиздерде скорее всего орусчасы болот. Эгер англисчасын колдонбосоңуздар, бул жерде Алмаз Unit Экономика деп чыгат. Бул как раз өзүңүздөрдүн файлыңыздар болот. Жанакы оригинал менен байланышы жок. Анан эмне кыласыздар достор? Бул жерден өзүңүздөр каалагандай кылып толтура бересиздер.
анын жанында достор айталы вдруг кудай сактасын бирок вдруг могул жерден бирдемени адашып басып алдыңыздар, анан бул жак иштебей калды, бул жактагы таблицанын баардыгынын кашасы чыгып кетти, андай болуп турган болсо эмне кыласыздар достор? Кайра эле Telegram группага барасыздар, ал жактан закрепленный сообщениялардын ичинен менин жанакы файлымды аласыздар дагы, кайра эле келип туруп бул жерден сохранить, создать копию деп туруп кайра жаңыдан түшүрө аласыздар. Логикасы түшүнүктүү болду окшойт достор. Эгер бул маселе боюнча сиздерди түшөлткөн суроолор болсо, сиздерди кызыктырган суроолор болсо, сөзсүз түрдө сураңыздар. Итак эле видеону ушул жерине чейин көргөн болсоңуздар, баягы орусча айтканда вы большой молодец. Аягына чейин көрдүңүздөр, чындыгында Wildbergsке кызыгат экенсиздер. Чоң рахмат достор, каналга катталыңыздар, кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.